Эн групптансызбы? Кайсысыз? Мына Эн группты айтып атышпайбы? Андан кийин курулушу дагы уланабы? Жок, уланбайт, токтойт. Курулушу иштеп жүрүп жатат. 4 блок салынып, 2 гектар участок. Алдан кол, биринчи очерк. Өзү кел. Булар мыйзам бузган айтып берейинби? Мына пожарный заезд болуш керек болчу. Бул боюнча киши да камалды архитектура. Бул жер 480 эле. Көчөгө чыгасың. Жок, көчө башы биз барам. Бир блогу эксплуатацияга берилип, өздөрү офис болуп турат. Согласно инструкции работы. Инструкцияда ошентип журмала түзүп чыгыш керекпи? Я вам официально отказываю в вашем устном запросе. Анда жакшы болот. Вы находитесь у нас в Мындай. черном списке. Ой, айырмасы жок, сиз көрдүңүзчү, түзүмүңүз сары, жаш, айырмасы жок, ешким. Айыл Чарба багытындагы жерлерге турак жай салууга мүмкүн эмес деп буга чейин Аламүдүн районундагы жүздөгөн үйлөрдүн пайдубалдары түрттүрүлгөн жайы бар. Буга чейинки материалдарыбызда Сокол медиада мен иштеп турганда чыккан. Бирок азыркы тапта ушул эле Аламүдүн районунун Таштөбө айыл өкмөтүндө элемент турак жайы Эн Групп курулуш компаниясыныкы салынып жатат. Бирок бул жакта курулуш компаниясы бир чоң объект салып жатса, ал жакта 3000-4000 деген карапайым Баткенден бери Кыргызстандын булуң бурчунан келген мигранттар болуп эсептелинет. Ошондо мыйзам кайсыл тарапка гана иштейт деген суроо. Биз сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө Эн Групп курулуш компаниясынын аткананын ордуна курулуп жаткан элемент турак жайы жөнүндө айтып беребиз. Эн Групптун элемент турак жайы боюнча Мирбек Осмонов аттуу Facebook колдонуучусу жеке баракчасына Нурдан Орунтаевка жанагы Кыргыз Республикасынын президентине кайрылуу жолдоп, бул кандай болуп жатат, мыйзам бир эле тарапка иштейби? Мынакей, менин колумдагы документтерге таяна турган болсок, бул жак целевое назначение конечный дейт, форма использования сельскохозяйственный экен. Мына тагыраак айтканда, мына Айыл Чарба багытындагы жерге эле турак жайын Эн Групп куруп жатат деген өңүттө өзүнүн билдирүүсүн жазса, азыркы мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Нурдан Орунтаев барыңыздар билгендей дал ушундай деп жооп берип жатат. Мунун жообунда 2024 жылдын 25 январь күнү тийиштүү текшерүүлөр өткөрүлгөндүгүн жана дагы бул жакта курулуш токтоп тургандыгын айткан. Курулуш токтоп турбай эле бул жерде кече эле 6 март күнү күпүлдөгөн курулуш болуп турган. Аны бул видеодон көрсөңүздөр болот. 24 жыл 6 март жана токтоп турат деген ЖК элемент курулуш Эн Групптун курулушу иштеп жүрүп жатат. Бул жактагы коңшу башка курулушчулар менен биз сүйлөшкөнүбүздө кече эле бул жакта курулуш болуп жаткандыгын тактамай айтып жатат. Кече курулуш буларга. Assalamu алейкум. Эн Групптансызбы? Эн Групптансызбы? Assalamu алейкум. Эн Групптанбы? Суроо экен. Assalamu алейкум. Атым Темирлан. Фамилиям Сейитбеков. Журналисттер болот элек. Эн Групптансызбы? Жа, Эн Групптансызбы? Кайсысыз? Мына Эн Группту айтып атышпайбы? Айттык өзү видеодо турбай. Эн Группта иштебейсизби? Текшерүүгө келишти дейт. Кайсы органдан келиңиздер сиздер? Уруксат? Жок. Саркстрой контроль. Бул жакта кандай бүгүнкү текшерүүлөрдө кандай жыйынтык болот? Өзүңүз тааныштырып койсоңуз мүмкүнбү? Чүй областынын Госаркстрой контролунун начальниги болом, Атакеев Жодорбек Акжалтович. Ошо бүгүн биз ошол жана Министерство экономикаден разрешение алып текшерүүгө, неплановый проверка болуп. Ошол боюнча келип, ошол соц тармактары текшерүү кылдык, предписание бердик азырча. Рекламалардын баарын алышат, курулушту токтотуп, анан 10 күн срок бердик. Ошо 10 күндөн кийин штраф 200 000 сом штраф салабыз. Ошол. Андан кийин курулушу дагы уланабы же, уланбайбы? Жок, уланбайт, токтойт. Канча мына баштапкысы канча квадрат метр канчадан кетип сатылып атат? Качан барсам болот? Ал жерде 70 квадраттан барды азыркычы. 70 квадраттан өзү. 1 квадрат канча сомдон? 1 квадрат кетсе примерно 1400-1500 болуп калат. Анда офиске барып да сөзсөк болот экен да? Кененирээк. Офистен бияктан келип. Кыска сатылып атат, Сатылып атат байке. Всё, жарайт, рахмат.
Эми бул жакта бүт баары минуска кетип атса, мыйзамсыз болуп атса, азыр эле мынакей жаптык, жабылды деп айтып атса, азыр эле кайра бул жагынан сатып атышат да. Жетекчиликтен кайсы суроо боюнча? Элемент боюнча анан ушул бар. Жетекчиликтен азыр биздики Ташкентте рабочий поездкада руководство находится. Сиздер сүйлөшкөнсүзбү буга чейин? Жок, мен Рамазан келе берди деген болчу. Өзү WhatsApp'тан өздөстан да. Көрүмөйс, макул мен чалдым эле. Элемент боюнча чалдым. Сиз журналист же? Журналистсиз да. Сиз биздин пресс-служба менен сүйлөшүңүз. Ооба. Мен сизге номерин берип коеюн. Ал өзү эле келсин, мурча келгенден. Башка иштейби? Жок, башка жакта иштебейт, ошо пресс-службаны сопровождает руководство. Азыр Ташкентте бардыгы. Урматтуу туугандар, мен мындай азыр Н группка келдим. Н группка келип, жана сатуу бөлүмүндөгү Рамазан менен байланышкам. Байланышсам, ооба, сатылып жатат, элемент сатылып жатат деп азыр мен сөзүм бөлбөңүз. Кайсы приказ кимдин мыйзамы менен? Кимдин мыйзамы менен? Караңыз, бул кайсы мыйзам менен? Бул өзүңөр приказыңар өзүңөргө. Внутренний приказ өзүңөргө болсун. Айырмасы жок мага. Мындай да. Силер элди алдап атасыңар. Бул жер мындай. Сатуу бөлүмүндөгү Рамазан менен байланышкам. Анда ал элементти сатып атабыз 1400-төн келиңиз, биз сүйлөшөлү деген. Анан бул жак келгенден кийин мени таанып алышты. Сразу журналист дагы деп башташты да. Анан өзү элемент бүгүнкү күндө мынакей менин колумда астап турат. Бул аттан болчу элемент. Курулганга болбойт. Айыл чарба абагында. Бул биринчи, экинчиден. Яктан тарткан болбойт беке. Неге? Биздин негизинде. Бизди ичинде. Biz üyelayın деп келгем да. Üyelayın деп келгем. Мен чалгам. Өзүм Рамазан деген болса келиңиз деген мен. Мен убактын бөлүп атайын келдим. Уялайын десеңиз беке бул жакта отдел Анан жок, күтүп отурсам сиз кете бериңиз, журналистти билбейсиз башташчы. Бул жакта барган эмне кыласыз дейсиз. Жок, отдел продаждар сизге консультация берет. Берген жок мага. Эч ким берген жок. Отдел продаждын баары бош эмес деп койдум. Бош эмес дедим, чыга берди. Жок беке, тарткан болбойт, камерасына алып коесуз беке. Камерасы телефондобуз бар. Ошо телефон. 19 статьямен. 19 статьямен. Закондобуз бар. Каждый өз. Bakın siz çok birisi. Uzak birisi. Kaysı mı? Ne oldu? Kaysı mı? Гражданский. Гражданский alın mı? Не гражданский. Şu ne yaptı? Ну, частная территория. Частная территория olduğunu Ne tatlı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye? Dur tez. Sıkıntı. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hey! Ne var lan sana ya? Ne cummalı olsun sana? Geçim cumali yok sende. Görmüyor yok bu cummalı olsun. Yok. Dur. Gel bak oğlum bol çıkmaz. Dur. Gir. Nida göre şu. Gir. Çıkmaz. Allah'ım tuğla. Birinci ölçü etmez. Özü gel. Ular mıyzam uskan ayıp bireyim mi? Ana. Trotuarga. Çıkıp etken birincisi. İkincisi. 4 metre mi olacaktan? Mıyzam boyunca Pajar'ın zayıf boş kirip olcu. Bu boyunca kişiden kalmalı arxitektura. Bu yer 480 ile. Болбойт баке. Көчөгө чыгасың. Жок, көчө башы бир. Барам, болбойт баке. Эмнеге болбойт? Болбойт баке. Турчу. Байке, не болду? Баке, мага түшүнүңүз болбойт баке. Жана ана эмне көчөгө чейин артып чыгып атасың? Жок, көчө биздин помещение тартам эле. Неге тартып айттым? Сен элди алдап атасың. Шошпай сүйлөшө баке. Элементиңер. Жок, шашпай сүйлөшө. Ат сарайдын орду аяк. Элге сатып атасың 1400 $. Меске түшүнүп. Бул жаңардагы болбойт. Койсо байке, Бул жак 2 блоктон турат. Бир блогу эксплуатацияга берилип өздөрү офис болуп турат. Мурдан Нурмутаев сиздин шарттарыңыз өзү тура эмес. Бул жак көчө баары тартан байке. Ал эле жакшылыкка. Силерде алган жоксуңар го менде. Алып өзүң жулуп атпайсың го. Өзүң не кылдың муну азыр жаңы? Жок, сен өзүң жулуп атпайсың го. Сен мону көрсөтүп атасың. Мону аны эч ким көргөзгөн жок. Көргөзгөн жоксуңар. Аны көрөсүңөр. Көчөгө чейин чыкпа.
Меня зовут Адилет. Пресс-службаны сопровождает руководство. Азыр Ташкентке барды. Данализ чыкпайт белебиз. Азыр булардын эмне кылганын көрдүңүзбү? Мне сейчас сообщили только. Жүзекиге чалчы. Что случилось? Объясните, пожалуйста. Мындай. Мен элемент боюнча чалгам. Чалсам бул жактан Рамазан деген сатуу бөлүмүндө бар экен дешип бир бала. Номенклатура Рамазан болот меники. Ал жерде элемент деген ушулай конкурс салынып атат да. Элемент деген. Келиңиз сүйлөшөлү деген. Кандайсыз? Посмотрим, можно? Азыр көрсөтөм, көрсөтөм. Анан элемент боюнча деген. Анан биз келдик. Келсе эле эч ким жок деди, охраналар кирип келип туруп баштап кыз чыккан. Бул болбойт дедим. Туруп, азыр кандай? Азыр мен милиция чакырам. Азыр барыңар жооп берсин. Бул биринчиден, экинчиден. Могул силердин объект эксплуатацияга берилди беле? Могул. Эксплуатациядан өттү беле? Өткөн эмес. Вы кто? Представьтесь. Мен журналистмин. Протокол номер это что такое? Медик. ИНН есть? Есть. Как СМИ официально зарегистрировано? Албетте сөз. Хорошо. Какие вопросы у вас есть? Биринчи суроом. Элементтен үй алсак болобу? Мүмкүнбү? Документ турабы? Үй алсак болобу? Нет, вы что хотите? Что, узнать? мүмкүнбү? В смысле үй алсак? Вы хотите квартиру приобрести? Турабы болобу? Мүмкүнбү? Ну, насколько я знаю, вы блогер же, да, вроде? Нет, журналист. Удостоверение У вас же көрсөтпөйм. в Ютубе есть же канал свой, правильно? Работаете в КТР, верно? КТР? Какой КТР? Ну, мы знаем про вас уже. Кто вы? Мен как КТРде мен вы, илгери эле иштегем мен. Для чего вы вот это вот снимаете? Мы Сиз мага прекрасно суроого жооп бериңизчи, понимаем. эмне кыласыз аны? Давайте, элементти жазсак давайте так. Я вам официально отказываю в вашем Эмнеге? устном Анда запросе. жакшы барасыз. Потому что Анда мен аласыз а болсо также убактын вы албайсыз. находитесь у нас в Мындай. черном списке. Ой, айырмасы Сюда, жок. Сиз пожалуйста, жолуңуз, больше не кызыңыз, сары, приходите. жашы, мага айырмасы жок. Эч жок. Ведите себя Чын. прилично, Айырмасы жок порядочно, мага. ведите себя. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай. М групптун могу биринчи августунда келип, мондай охраналары жумалап аткан биринчи блогу бул эксплуатациядан өткөн охраналар. Эксплуатация болгон эмес, бул жак деген кадимкидей үстүндө курулуш жүрүп жатат. А эксплуатациядан өтпөгөн жер сөзсүз түрдө ал жерге киргенге, иштегенге, мондай жумуштарды жүргүзгөнгө, деги эле адам жүргөнгө болбойт. Болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден, пожарный заезд боюнча айтып бердим. Ал эми үчүнчүдөн, булардан элемент деген Аламин районуна караштуу жаңы Таш төбө айыл өкмөтүндө жаңы үй куруп башташкан. Ал элемент айыл чарба убактында. Айыл чарба убактында жерди канча салса жерге курулуш жүргүзгөнгө болобу? Болбойт. Бул мыйзамсыз. Анан бул жер аткананын орду башы. Анан урматтуу көрүүчүлөр, кимде ким азыр мындай айтканда курулуш компаниялардан жабыркаган 10 миң деген адамдар бар Кыргызстан боюнча. Ошолордун бирөөсү болуп, 10 миң баланчанчысы болуп, силер дагы атталып калбаңыздар. Мен ошого чакырам силерди. Ал эми силердин могу охрана кылган боюнча, охрананы азыр бизде жулмалап, арт тартып, бер тарткан боюнча биз азыр түз эле Ички иштер министрлигине барабыз дагы. Арыз жазабыз. Себеп дегенде журналистиканын 4-чү веренесинде биздин маалымат алууга болгон биздин ишмердүүлүккө булар жолтоо болуп жатат. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр кандай бизди жумалап, кандай тартып чыкканын. Биз суроолор менен келгенбиз. Сен көрсөң, Суроо. Кыргыз Республикасынын мыйзамы жогору турабы? Журналистика боюнча же сиздердин директордун буйругу жогору турабы? Мен маалымат алайын деп жатам. Бул да бул биринчиден силер жеке тарапты отпайсыңарбы? Ооба, жеке компания. Бирок компания болгондон кийин элдер алса, элдерге силер сатып жатасыздар, чынбы? Элдерге үй берип жатасыздар, чынбы? Үй менен камсыз кылып жатасыздар. Элдин жумушун кылып жатасыздар, чынбы? Андан элдин жумушун кылып жаткандан кийин бул жер коомча болуп эсептелинет, коомчага кирип калат, эч кандай жеке болбойт. Эгерде жеке суроо менен үй бүлөсү жөнүндө же башка бир жөнүндө мен маалымат бере турган болсом директордун, анда ал бөлөк маселе. Кандай дейсиз? Мыйзамда ошондой да өзү. Ну, ал Анан мен сизге чын айтайын, сизге эч кандай суроом жок. Мен сиздин Анан болгону сиздин балдарыңыздын кылган мамилеси. Балдарын кылган мамилеси, балдар, как говорится, согласно инструкции работали. Инструкцияда ошентип жулмалап сүрүп чыгыш керекпи? Могуну көрсөт. Андай видеодо турат. Андай көрсөтпөш керек. Кандай суроо болдуңуз? Андай көрсөтпөш керек.
андай көрсөтпөш керек, андай болгон жок. Мен я уверен, андай. Анда мына видеода турат да ошондо. Келин көрөлү азыр видеону. Азыр эмес, мен муну интернетке чыгаргандан кийин ошондуктан көрүп атсам маселе. Yok ben sürekli geliyor okuyayım. Margini baka geliyor ola, jeki jaka geliyor ola öyle. Yan tartla silip. Андай болгон жок. Андай болгон жок андай. Андай болгон жок. Бияга тарткыла деген сөз болгон жок. Баягы келген деле ошондой. Анда Замир мырза, анда Сапар мырзанын өзүнөн интервью алып эле артын чыгып кеткен. Эсип коюңуз. Эч кандай мындай сиздер менен дагы башка анда эч кандай скандал болгон. Сапар мырзанын интервьюсун берип мен кеттим. Же мен ар жагага чейин кирип монун ичинин стройгон араладым да. Yok sizlerге мен балдарым айтып тарткан болбойт деп биринчи. Но согласно инструкциямен, согласно приказу менен. Мына ошол нерсени азыр сизге түшүндүргөндө эле балдарыңызга эле түшүнүп айтып бердим. Кыргыз Республикасынын мыйзамын жогору турабы же директордун буйругу жогору турабы дейт. Туурабы? Маселе ошондо болду. Кардарлар, мынакей N-Group деп мына рекламаларын аябай сонун кылып, сонун жазып жатыптыр, бирок алданбаңыздар, эмнеси болсо дагы. Эртеңки күнү бул жактагы мен өткөндөгү чыгаргандай Тимура Фрунзе 132 дарегиндегидей сноско кетет деп мамлекеттик органдар сот тарабынан чечим чыгып калса, эле өзүңөр кыйналасыздар. Өзүңүздөр кыйналасыздар. Мен баягы тетир үгүт эмес, мен колумда фактылар, документтерге таянуунун негизинде ушундай сунуш, ушундай пикиримди айтып жатам.